Ташиевдин бир келгенде 8000 гектар жер бердик, дагы 3-4 жолу келсе кантебиз? Чек ара маселелерине өзбек интернет коомчулугунун реакциясы. 24 мартта Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү орун алды. Кыргыз делегациясын жетектеген УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 26 февралда маалымат жыйынын өткөрүп, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча табаш жараткан маселелер 100% чечилгенин билдирди. Ташиевдин айтымында 2 күн табаш тартыштан кийин 8000 гектар жер кыргыз тарапка жазылды. Ал эми Кемпир-Абад суу сактагычы баш болгон бир нече сууларды эки өлкө биргеликте иштетишет. Мындай маалыматтар коомчулукта ар кандай кайчы пикирди пайда кылууда. Айрым социалдык тармактын колдонуучулары Ташиевдин чыгарган чечимдери тарыхый ката болгонун жазышса, кээ бирлери негизгиси жер алмашуу болсо да маселе чечилгенин, бул эң маанилүү чечим болгонун жазышууда. Мындай карама-каршы пикирлер камтылган талкуулар азыр да басаңдай элек. Буга байланыштуу чек ара маселелери жөнүндөгү маалыматтарды коңшу өлкө Өзбекстандын интернет коомчулугу кандай кабыл алып жаткандыгына сарасеп салып көрүүнү чечтик. Кыргыз интернет коомчулугу сыяктуу эле Өзбекстанда да чек ара тууралуу кабар бар, ар кандай талаш тартышты жаратып, көпчүлүк нааразычылыгын билдирүүдө. Белгилей кетчү жагдай, өзбек бийлиги чек ара маселелерине байланышкан эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыктары тууралуу расмий маалымат тараткан эмес. Жергиликтүү басылмалар Камчыбек Ташиевдин маалымат жыйынынын кыргыз ЖМКларына шилтеме берүү менен чагылдырышууда. Жамшит Достов аттуу интернет колдонуучусу өзбек бийлигинен расмий, ачык маалымат берүүнү талап кылып, андай болбосо келечекте чоң келишпөөчүлүк болушу мүмкүн экенин жазган. Биздин бийлик да расмий маалымат берсин, кандай негизде канча гектар жер коңшубарга берилгенин биз да билүүгө укугубуз бар. Бизге да кыргыз бийлигиндей ачык бийлик керек деп жазган ал. Ал эми Платон Чистяков аттуу колдонуучу бир өлкө утуп, бир өлкө утулду деген түшүнүк болбошу керек экендигин белгилеген. Өзбек ССРинин пахта эгилген көп аянтуу талааларын суу менен камсыз кылуу үчүн Кыргыз ССРи Ош облусунан 1000 гектар жерди суу сактагыч курууга бөлүп берген. Анын ордуна өзбек тарап башка чектеш аймактан 1000 гектар жер бериши керек эле. 50 жыл өткөндөн кийин ал келишим ишке ашып отурат. Суу сактагычтагы суунун 95%-ын өзбек дыйкандары колдонушат. Ошондуктан уткан же утулган тарап жок. Болгону боордоштук түшүнүшү, тилектештик менен маселелер чечилип отурат деп жазган Чистяков. Жахангир Мурадов жер жүзүнүн 6-дан 1 бөлүгүнө ээ болгон Орусияда Японияга Курил аралдарынын бир бөлүгүн да бербей койгон. А эмнеге биз 8000 гектар жерди берип койдук? Шахрух Кудайбергенов, силерге да чечимдер бир гана кыргыз өлкөсүнүн пайдасына чечилгендей болуп сезилип жатабы? Халимжан Хамралиев, Ислам Каримов патриот адам болгон экен, жайы жаннаттан болсун. Анын тушунда чек ара бар, жабык болуп, ар карыш жерибизди башкаларга алдырган эмес. 5-6 миллион кыргыз эли ынтымактуу бири-бирин колдоп турушат. Ошондуктан алардын бийлиги элинен коркуп, ачык айкын маалымат таратып жатышат. 34 миллион калкыбыз бар, биздин бийлик андай кылбады. Кыргыздардын президенти Садыр Жапаров силерден 40 жыл арттабыз деп биздин бийликти мактап туруп, жердин баарын алып кетти. Умит Бахрамов, ошончо жерди бергенден кийин Сох анклавына коридор алсак болмокта. Бахтияр Инаятов, Чечме булагын бирге пайдалана турган болуп турбу? Жакшы болуптур. Биздин бийлик деле бир нерсени көздөгөн үчүн ушунча жерди берсе керек, менин оюмча. Асомиддин Ибрагимов, арты кайрылуу болсун. Хурайра Абуталип, бир туугандардын ортосунда мекени жана сеники деген түшүнүк болбошу керек. Фармон Саипов, Ташиев кыйын адам экен. Анын бир келгенде 8000 гектар жер бердик, дагы 3-4 жолу келсе кантебиз? Маалымат булагы Суперкейс сайты.